Hi everyone, how are you doing? Кандайсыздар? Сиздер менен кайрадан жолугуштурганга аябай кубанычтамын жана жаздын келиши менен бизде онлайн англис тили курсу дагы старт алып жатат. Мен ошол курс боюнча жана жакшы жаңылык менен сиздерге чыгып калдым. Кимде жазыла турган болсо, сиздерге аябай жакшы жаңылык. Жакынкы күндөрдө дагы аябай көп праздниктер болот экен, ошол себептен дагы мен сиздерге кимде ушул айдагы курска жазыла турган болсо, бул айда только 10 март күнү старт алат. Ошол себептен ушул курска жетишип калыңыздар. Кимде жазыла турган болсо, 1 жана 2 март күндөрү 2 күн бою сиздер болгону 700 сомдон жазыла аласыздар. Вау, круто. Ушул шансты албетте колдонуп калыңыздар. Бир айда бир жолу болот. Бир айда сиздер англистин базасын үйрөнөсүздөр. Андан кийин көп убакыттан бери көргөндөр дагы бар. Мен түшүнбөйм. Мен сизди жарым жылдан бери, көп айдан бери көрөм, жылдан бери көрөм дегендер. Если ошол жылдан, ошол күндөн баштап англис тилин окуп баштаганыңызда сизде уже другой уровень болуп калмак да, башка уровеньге чыгып калмаксыз англис тили курсу боюнча. Англис тилине кызыгам, бирок жакында жазылам деп аябай ушундай откладывать эткендер дагы бар. Эч качан эртеңки күнгө калтырбастан бүгүндөн баштаңыздар. Как раз жаздын башталышы менен сиздерге бир чоң мотивация болот. Англис тилин 0дон баштап бир айда үйрөнөсүздөр. Бул курста не только окуучулар гана үйрөнбөйт. Бул жакта наоборот көбүнчөсү иштейм дегендер үйрөнөт. Жада калса англис тил мугалимдери аябай көп окушту менде. Кстати, ушул боюнча дагы англис тил боюнча мугалимдер аябай көп окуп, кантип кийин айтып атат, мен өзүм курс ачайын деген максатта мен сиздин курсуңузду алдым. И плюс мен англис тилинде сүйлөй албайт болчумун, ошол сүйлөдүм депчи. 0дон баштап өзүм үйрөткөндүктөн именно сүйлөгөндү үйрөтөм. Эки сөздү бириктирип кантип туура сүйлөсө болот. Плюс сүйлөмдөрдү кантип туура түзөбүз. Англис тилинде 12 чак бар, 12 чак боюнча иштейбиз. Андан кийин көпчүлүгүн баш айланып калат. The present simple менен the present continuous tense, the present perfect, the present perfect continuous. Төртөө тең учур чак деп которот да. Бирөөсү учур жөнөкөй чак, учур улануучу чак, учур бүткөн чак, учур бүткөн улануучу чак дегендер бар да, кыргызча. Ошолордун айырмасын бирөөсүн дагы билбейт, баш айланып, айрыкча мугалимдер, тем более мугалимдерге бул нерсе уят эле болуш керек, бирок мен бул мугалимдерди өтө баалайм. Мен билбейм деп отурбастан келип үйрөнүп, өзүнүн курстарын дагы аябай сонун кылып ачып, азыркы учурда иштеп жатышат. Кстати, мен ушул мугалимдер боюнча да бир нерсе айтып коеюн. Кимде ушул насаачылык курска жазыла турган болсо, уже курсумду мен уже даярдап бүттүм. Жакынкы күндөрдө дагы бир официально жарыялайм, бирок азыртадан дагы жазылсаңыздар болот. Мугалимдер кимде жазыла турган болсо, сиздерге мен 10 000 сомдон насаачылык курсун беремин. Бул жакта сиздер негизинен мугалимдер буга чейин университетте окушкан, бирок мен именно спикинг боюнча үстүңүздөрдөн иштейм. Уровениңиздерди көрүп, байкап, и сүйлөө бир ай боюнча сиздер менен иштешемин. Плюс көбүнчөсү курс ачам дегендер бар. Курс ача албай жүргөндөр бар. Андан кийин айтышат да, сиз кантип эле мындай ушундай суроолор болушу мүмкүн. Англис тилин өзүңүз үйрөтпөйсүзбү, башка мугалимдерге үйрөтөсүзбү дегендер болушу мүмкүн. Мен өзүм жалгыз баарына үйрөтүп жетпеймин. Убактым да аз, тем более менде полный график, аябай тар. Анан мен өзүм эч качан успеть этпеймин. Кыргызстанда канча адам бар, ошонун баарына мен эч качан успеть этпеймин. Ошондуктан кимде англис тили мугалими болсо жазсаңыздар болот. 10 000 сомдон сиздерге башында ушундай курс, сиздерге мен даже материалдарына чейин беремин. Кандай өтүш керек, кантип уровендерди өтөбүз, кантип текшеребиз. Плюс бул жакта электронный китептер бар. Китептерсиз өтө албайсыздар. Ошолор боюнча болот. Толугураак маалыматты ушул экрандан билсеңиздер болот. Так, мугалимдер. Азыр болсо, ошол бир айлык курс боюнча айта турган болсом, 0дон баштап любой адам үйрөнсө болот. Тамгадан баштайбыз. Именно англис тилинде тамгадан баштап өтөбүз. Өзүңүздүн аты жөнүңүздү туура кантип айтасыз, туура өзүңүздү кантип тааныштырасыз. Андан сырткары бул жерде көп эл айтпаган нерселерди биринчи жолу көбүнчө окушат, и бир сабактан эле сиздер болбогондой результат алып чыгасыздар. Бул курска только келип көрүшүңүздөр керек. Андыктан барыңыздарды күтөм. Телефон номери экранда болот. Барыңыздарды курстан жолугушканга чейин деп калам.